Ассалаумалейкум, урматтуу менин каттоочуларым. Бүгүн болсо сиздерге ушул Binance крипто биржасынан DantaPay'ге USDT'ни которуп, жана DantaPay'ден Mbankка кантип акчаны түшүрөбүз, ошол боюнча көрсөтүп берем. Мисалы үчүн азыркы учурда бизде мынакей Binance'да активы деген жакта 44 USDT турат да. Ошол 44 USDT'ни бул USDT'ни болсо биз DantaPay'ге которобуз. Которуш үчүн биз бул жактан отправить деген кнопканы тандайбыз. Анан бул жерден вывести актив деп турат, көрүңүздөр, ушул кнопканы басабыз. Андан кийин болсо кайсыл криптовалютаны чыгарайлы деп атабыз, USDT, ошон үчүн USDT'ни тандайбыз. Эми бул жерден бизде адрес сурап атат, көрүңүздөрбү? Бул адрести биз бул жака DantaPay'дин адресин алып келип коюшубуз керек. Ал үчүн биз DantaPay'ге киребиз, мынакей. DantaPay'ден бул жерде мына пополнить жана вывести деген эки кнопка турат, көрүңүздөр. Биз пополнить деген кнопканы тандайбыз. Эми бул жерден болсо көрүңүздөр, мой QR, банк, там Симбанк деп, то есть Optima, сом пополнение кыласыңарбы деп атат. Кандай жол менен пополнение кыласыңар деп сурап атат бул жердечи. Биз болсо сом эмес, криптовалюта пополнение кылабыз. Ошон үчүн крипто депозит деген кнопканы тандайбыз. Мындай жакта ошол крипто депозит дегенди басабыз. Анан кайсыл криптовалютаны пополнение кыласыңар деп атат, көрүңүздөрбү? Выберите криптовалюту деп. Бул жерден биз USDT дегенди тандайбыз. Бул жерде бизге сетти тандап атат. То есть кайсыл сеть менен? Биз Web20, бул самый популярный, любой жактан Web20 менен которсоңор эң арзан, мындайча айтканда комиссияда. Ошол Web20 менен эле которосуздар. Web20 тандадык. Эми бул жерден бизге адрес берди, көрүңүздөрбү? Мынакей мына узун бул адрес да. Ушул адрести копировать этип, акыркы 3 цифрасын жаттап алабыз. Мынакей скопировать деген кнопканы басабыз. Бул публичный адрес да. Эми бул адрести барып Binance'га коебуз. Мынакей. Бул жерде адрес деген жерге мындай кылып вставить деп коебуз. Эми мына бул жерде аягы 326 болчу, эконку бирдей болду, туура. Эми сеть, выбрать сеть деп турат. Көрүңүздөр, биз тиги жактан ушул Web20 деген BNB Smart Chain деген сетти тандаганбыз. Бул жактан дагы ушул сетти тандайбыз. Бул жерде мынакей сумма вывода канча чыгарасыңар деп атат. Бул жака биз жазабыз. Там 20 USDT, давайте 25 дейли. 25 USDT деп коелу. 25 деп жаздык. Жазгандан кийин бул жерде сумма к получению 25 деп атат. Комиссия сети 0 деп атат. Көрүңүздөр, вообще бүгүн болсо бекерге деп атат да. И вывод деген кнопканы басабыз. Эми бул жерден болсо подтвердить деген кнопканы басабыз. То есть текшеребиз бир сере, анан подтверждаем. Бул жактан бизден болсо отпечатка сурап атат. Ошол отпечатканы коюп коебуз. Анан вывод деп бул жактан. Платеж обрабатывается дейт. Посмотреть историю деп историясын көрсөңүздөр болот. Бул жерде обработка болуп атат азыркы учурда. То есть бир подтверждение болсо уже выводка кетет деп атат да, мынакей. Бул примерно там 1 минут, 2 минут там ушундай эле убакытта обработка болуп кетип калат да. Бул жактан азыр назад кылалы. Мынакей 44төн азыр биздикеден кийин азайып калат. Мына көрүңүздөр, үстүндө баягы USDT выведено деп бизге SMS келди. Бул жерден обновить этсек, 19 USDT калды. Эми бул жерден болсо DantaPay'ге киребиз, дагы текшеребиз. Бизге түштү, түшкөн жок. Ылдый жакта сол бурчта кошелек деген кнопканы басабыз. Бул DantaPay'дин ичиндеги баягы функциялар боюнча кийинчерээк обзор кылып чыгарам дагы сабактарды. Мынакей бул жерде болсо биз обновить этебиз, ылдый тартып. Бул жакта дагы бул жака киргизгенде примерно 1 минуттан 3 минутка чейин обработка болот да. То есть DantaPay'дин мындайча айтканда ээлери переводду текшерип, анан начисление кылат да бул эмеңиздерге, счетуңуздарга. Күтүп турабыз. Улам сайын баягы обновление кылып турсаңыздар, анан түшкөндө бизде баланста көрсөтүп калат. Негизи баягы Binance биржасынан эле эмес, любой биржадан ушинтип бул DantaPay'ге которуп туруп чыгарып алсаңыздар болот да. Мынакей көрүңүздөрбү? 25 USDT түштү, $25 деп көрсөтүп атат. Биз өйдө мындай карай турган болсок, бул жерде мынакей Tether USD деп баягы 25 деп турат, көрүңүздөрбү? Эми ушул USDT'ны сомго биз кантип айлантабыз? Бул жерде мына обменять деген кнопкасы бар. Ушул кнопканы басабыз, обменять дегенди. Бул жерде мынакей обмен в одно касание, там 25 USDT, перейти в обмен. Мынакей бул жерде продать атат. Выберите валюту, которую хотите продать или купить дейт. То есть мы хотим продать USDT. На биринчи USDT турат. Введите сумму дейт. Биз max дегенди басып коебуз, 25тин баарын алмаштырабыз деп. Бул деген 2182 сом болот деп атат. Ылдый жагы мына KGS. То есть если можно там кааласаңар долларга, там башкага деле алмаштырып алсаңыздар болот да мына. Эми бул жерде биз KGS'ке алмаштайбыз. Минимум мынакей 1 USDT курсу 87.30 дейт. 2182 сом болот деп атат. Обменять деген кнопканы басып коебуз. И бул жерден бизге подтвердить деп атат мынакей. То есть действительно в течение 15 секунд дейт. Подтвердить. Кичине күтүп турабыз. Все, готово. Вернуться на главную. Эми бул жерден мынакей ылдый жактан карасак, уже биздики Tether USDT жок, кыргызский сом деген жерде 2182 сом деп көрсөтүп турат. Эми биз бул кыргыз сомун DantaPay приложениясынан өзүбүздүн Mbankка кантип чыгарып алабыз, ошол боюнча. То есть кыргызский сом дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден вывести деген кнопканы басабыз. Бул жакта мынакей көрүңүздөрбү, варианттарды берип атат бизге, Mbankкабы, Бакай банкабы деп, биз Mbankка которобуз, по номеру телефона деп эле. Бул жака канча сомду которобуз, то есть биз максимум которобуз дейбиз. То есть кааласаңар жазсаңыздар болот да, мындай кылыпчы. Бирок биз максимум эле которобуз деп коебуз. Бул жака өзүбүздүн Mbank номерибизди жазабыз.
Андан кейін отправить деген кнопканы басып коебуз. Көрүңүздөрбү? Бул жерден чыгып атат. Эми подтвердить деген кнопканы басабыз. Все готово дейт, көрүңүздөрбү? Эми перейти в историю дегенди бассак, историядан көрсөтөт. Ожидание деп атат, көрүңүздөр, вывод болуп атат бизден. Обновить етсек, уже успешно деп атат, кетти деп атат бизден. Мына кошелек дегенди басабыз, бул жерде 0 деп калды, көрүңүздөрбү? То есть биз DantaPay'ден уже сомду Mbankка котордук. Счетубузду текшеребиз. История операций, мынакей 2182 сом түштү деп турат, көрүңүздөрбү? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолорду көрүп, окуп үйрөнүңүздөр онлайн. Эгер суроо болсо, комментарийге жазсаңыздар, ал боюнча да видеолорду чыгарып турам. Сиздин колдооңуз жаңы акысыз видео сабактарды жаратууга дем берет. Эгер бул сабактар сиз үчүн пайдалуу болсо, QR код аркылуу каалаган суммада колдоо көрсөтө аласыз. Чоң рахмат. Видео сабактар аркылуу окуу сизге ыңгайсыз болсо, же өз алдынча үйрөнүүдөн коркуп жатсаңыз, анда жеке окуудан өтсөңүз болот. Жеке окууга жазылуу үчүн мага дайрект аркылуу обучение деп жазыңыз.